Бишкек Жашыл Чарба кызматкерлери эми жаңы жылуу кышкы аба ырайына ылайыкталган формада иштеп жатышат. Жалпысынан 300 комплект сатылып алынган. Алардын түстөрү жаратылышка жакын түстөр: сары, жашыл жана боз. Байки, айтсаңыз, формалар жылуу элеби, өзүңүздү кандай сезип атасыз? Үшүп элеспи? Бул формалар жылуу, жакында эле берди. Жаңы жылдан кийин. Жакшы эле жылуу эле, жеңил, жакшы ас түс менен беришти. Кутман мырза 50 жашта. Бул тармакта 4 жылдан бери эмгектенет. Угуусу жана сүйлөөсү начар болгонуна карабастан өз жумушун так аткарат. Жалпысынан алганда Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканада 35 кызматкердин ден соолугу чектелген. Мекенибизди жашылдантып, тазалыкты сактап, бизге кооздукту тартылап келе жаткан Бишкек Зеленхоз СССР убагында 1993 жылда кичинекей гана бакча болсо, 2008 жылдан тарта мына ушундай чоң муниципалдык ишканага айланды. Ысыкка да, суукка дагы карабастан, Бишкек Зеленхоздун кызматкерлери ар дайым иш жүзүндө. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, иш учурунда ар кандай кыйынчылыктар жаралат. Бул бак болсо чирип түшүп калыптыр, бирок жерге түшпөстөн ушундай токко илинип калыптыр. Эми азыр абайлап буну алыш керек. Жеңил экен, ата? Жеңил, аябай жеңил, удобный. Аябай ыңгайлуу аралаганга эң сонун. Ата, айтсаңыз, канча убакыттан бери иштейсиз? 10 жылдан ашып калды иштегениме. Азаматсыз, чоң рахмат сиздин эмгегиңизге. Рахмат. Өзүңөргө да рахмат. Айгерим Сарбаева, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук 1 канал, замана берүүсү.